Чоң сотко 2007-жылы келгем. Ошол күндөн бери эмгектенип келем аппаратта. Анан бул жогорку сот системасында иштеп аткандын аябай көп кыйынчылыктарын байкадым бул жерден. Чоң жоопкерчилик моюнда болот экен. Менин азыркы кылып аткан жумушум деле аябай чоң жоопкерчиликти талап кылат. Каралып бүткөн иштер, анын ичинде тактап айтканда жарандык иштер, экономикалык административдик иштер, кылмыш иштери, ушунун баардыгы каралып бүткөндөн кийин жергиликтүү сотторго кайрадан каралууга кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол жактардын ар бир келген соттун өзүнө жөнөтүлөт. Да, внутри кассовая книга и журнал регистрации. Мен кабыл алып, ар бир жарандык иштерди өзүнчө кабыл алам. Экономикалык иштерди дагы, кылмыш иштерин да өзүнчө кабыл алам. Анан бардыгын өзүнө тиешелүү сотторго, жергиликтүү сотторго жөнөтөм. Ар бирин упаковкалап, тиешелүү кылып, сыртына жазып, мунун бардыгын туура жана так жазыш керек. Башка жака кетип калбаш үчүн ар бир өзүнө тиешелүү жака кетиш керек. Кайсы жергиликтүү сотко тиешелүү болсо. Абдан тактыкты, анан дыкаттыкты талап кылат. Аябагындай кылдат иштеш керек. Ар бир иштин сакталышына да көзөмөл. Андан сырткары биз каттарга жооп келген каттар бизден чыгат. Анын баардыгы деген реестрлерге катталып, журналга катталып, анын баардыгы. Анан биз аркылуу почта аркылуу жөнөтөбүз. Жарандардын өзү ар биринин өзүнүн тиешелүү. Сотко чакыруу баракчасы да бизден кетет. Келген документтерди, письмолорду каттоого алам. Бизге атайын письмолор келет, официалдуу каттар келет. Аларды регистрация кылып, каттоого алып, анан конвертке салып, поштага, через почта аркылуу жөнөтөбүз да. Атайын өзү бар жеткиле турган каттар болот, аларды өзүм ошо водитель байке менен бирге барып кыдырып жеткиребиз. Ар бир ишти, каралып өткөн иштердин баардыгын анча-мынча кыймылды талап кылат. Ар бирин упаковкалап чыккандан кийин, тиешелүү эмеге салынгандан кийин, мунун баардыгын байлап, ар биринин ичине салып, анан унаага жүктөп алып, Кыргыз почтасына алып барып, ошол жактан өткөзөбүз. Ал жакта дагы таразага коюлат. Себеби алардын Кыргыз почтасынын талабы ошондой экен. Анан ар бирин таразага тартып, ар биринин реестрин жазып, канча килограммдан чыкканын баардыгын. Анан извещение дегени бар экен алардын почтанын талабы. Анан ар бирин жипке оролуп байлангандан кийин коопсуздук болуп жолдо ачылбаштыгы үчүн мунун баардыгы сүргүч менен чапталып, отпечатанный болуп анан кийин жолдо ошентип кетет. Анткени анын ичинде деген кылмыш иштери бар. Бул жакта эмне деген адамдар соттолушуп жаткандардын иштери бар. Анын баары деген ачылбаш керек. Биз жөнөтүп жаткан ар бир корреспонденция, документтер, ушул эле иштер өз убагында жеткенге чоң көңүл бурабыз. Себеби бунун ар бири
өз убагында жетип ортодон башка жака кетип калбай так кетиш үчүн чоң көзөмөлдү жүргүзүп турабыз. Ал деген ар бир кетирип аткан сот баракчасы, ошол эле каттарга жооптор бүт баары өз убагында кетип, сот процесси болгонго чейин колдоруна тийиш керек. Канчалык тез жетишип, ошончолук бат кетиришибиз керек. Аны кармап турганга болбойт. Себеби ар бир убакыт баалуу.